Saat 8'den 17 мүнөт өтүп калган экен. Биз болсо Көл-таң программасында түз эфирдебиз. Көл-таң программасынын алкагында биз элдик таланттарды издеп, ошол элдик таланттар менен кызыктуу маек куруп келебиз. Бүгүнкү студиябыздагы мейманы алыскы Жети Көз районуна караштуу Аң Өстөн айылынан бери келип, өзүнүн талантын элге тартуулайын деп отурат. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Сабина Таштанбекова. Көп кырдуу талант экен. Бир эле комузда кол ойнотпостон монологдорду айтып, манас айтып, элди дагы таң калтырып келет. Ал гана эмес, көптөгөн белгилүү телепередачаларга дагы тартылып келген экен. Муну эфирден сырткары сүйлөшө кеттик. Азыр ушул жана башка өзүнүн акыркы жаңылыктары менен тааныштырып, бизде студияда Сабина Таштанбекова. Сабина, биздин студиябызга кош келипсиң, саламатсыңбы? Саламатсызбы, кош келдим. Эң сонун кандай келип алдың? Алыскы жолдон кыйналып калган жоксуңбу? Жок, кыйналган жокмун. Маанай жакшыбы? Ооба, жакшы. Азаматсың. Сабина, эң алгач өзүң жөнүндө бизге маалымат бере кетсең. Мен ат жөнүм Таштанбекова Сабина. Биз Жети Көз районуна караштуу Аң Өстөн айылынан келдим. Мен 4 А классынын окуучусумун. Ыбырай Сооронбаев мектебинде окуйм. Жана дагы мен 5 бир тууганмын, 5 бир тагынын уулусумун. Азамат. Ошол бул студияга чоң энем менен келдим. Жана дагы менин көптөгөн досторум бар ал жакта, ынтымактуу ойнойбуз. Азаматсың. Мынакей, өзүң айтып калдың, көп кырдуу талант экенсиң, э? Канча убакыттан бери ушул комузду колуңа алып жүрөсүң? 2 жыл болду. 2 классыман бери комузга барып баштадым. Мага комузга барганда эле эжейлер айтты, сен үйрөнө аласың деп. Мусалиева Майрам эже айтты. Бизде ошондой комуз кружогу бар мектепте. 2 жылдан бери катышып жүрөм. Андан мына жогоруда айтып кеттик, телевиденияларга барып дагы өзүңдүн талантыңды тартуулап келесиң, ошол боюнча да айтып кетсең. Мен телевиденияларга көп жолу катышкам. Денеген передачасына да барып кеткем. Ушундай бир конкурстар болсо катышам. Конкурстардан кандай ийгиликтерди жаратып келесиң? Атап кетсең, кайсы конкурстарга катышып жүрөсүң? Райондорго барам, манас айтуу боюнча, комуз чертебиз ансамбльде. Жана дагы монолог айтып, ушундай конкурстар болгондо катышам. Эң сонун. Мынакей, актрисалык дагы өнөрүң бар экен, э? Ооба, актрисалыкта өнөрүм бар. Мен ушу актрисаны деген бала бакчадан бери кыялы жей, ушундай мени деген ушундай үйрөтүп, жакшы жерге эме жолдоп ушинтип келатат. Багыт берген экен да, э? Кайсы ролдорду жаратып келдиң ушуга чейин? Ушуга чейин Жетим кыздын арманы, Кылымга артар бир күн романынан Найман эненин монологу, Атадан калган туяк, анда да эркек болгом. Көптөгөн эле чыгармаларда катышам. Роль жаратуу сен үчүн оорчулук жаратпайбы? Ролго оңой эле кирип кетесиңби? Ооба, өзүңдүн образың менен эле аткарсаң эле кирип кете бересиң. Чоңойгондо ким болгуң келет? Мынакей, сен көп кырдуу талант катары тааныштырып атабыз, э? Комузда кол ойнотот экенсиң, андан сырткары актрисалыкта өнөрүң бар экен, манас айтат экенсиң. Келечекте өзүңдү кайсыл тармакта көрөсүң? Ким болгуң келет келечекте? Мен чоңойгондо Шайыр Касымалиевадай актриса болгум келет. Жана да мугалим. Азаматсың. Бул тилектериңе дагы жетесиң деген ишеништебиз. Өзүң дагы мынакей жакшы максаттарды коюп, ошол максатыма жетейин деп аракет кылып келеткенсиң, э? Анда азыр болсо бизге кайсы күнүн чертип бересиң, Сабина? Жаштар машкүүсүн чертип берейин.
азаматсың, Сабина. Өнөрүң өркүндөй берсин. Мынакей өзүң 4-класстын гана окуучусу болсоң дагы көптөгөн телепередачаларга катышып, көптөгөн конкурстарга катышып келеткенсиң, Анан ушул конкурстарга катышып жүргөн учурда мектепте окууң калып калбайбы? Окууда кандай жетишкендиктерге болуп келесиң? Окууда өзүм вице-президентмин. Азаматсың. Жалаң 5-ке окуйм. Ошол. Эң сон. Демек, окууну да калтырбай, талантыңды андан ары өркүндөтүп келе турбайсыңбы? Азаматсың. Анан негизи эле Кыргызда таланттуу адамдар көп, Анан сен дагы үйдөн кимди тарттың болду экен? Же болбосо үйдөн ким комуз чертет? Же кандай таланттарга ээ жакын туугандарың бар? Бизде деген биздин үйдө деген эч ким деле актрисага, комузга кызыкпайт. Мен өзүм эле ошо комуз чертким келчү, актриса болгум келчү, анан ошентип эле өзүм эле үйрөнүп кеттим. Эмне түрткү болду сага? Кантип кызыгып калдың комузга? Анткени деген жана ансамбльдерде чоң эжелер ойногондо ушундай бир үндөр абдан сонун чыгып, анан атама апама айттым да. Комуз сатып берлечи дедим. Анан комуз сатып беришти. Анан ошо Мусалиева Майрам эжеге барып, Майрам эже деп ушинтип чертип көрсө, Майрам эже айтты, сен үйрөнүп кете аласың деп. Ошентип үйрөнүп кеттим. Азыркы учурда чайкама көзүн үйрөнүп жатабыз. 4 билем. Ошо. Комуз черткенден сырткары ырга дагы кызыгасыңбы, ырдаганга? Ооба. Бул өнөрүңдө буюрса өркүндөйт делдик. Анан жогоруда айтып кеттик, биздин бүгүнкү студиябыздын мейманы Таштанбекова Сабина бир гана комузда эле күү чертпестен монолог дагы айтат экен. Жана ошону менен катар манас дагы айтып, өзүнүн көрөрмандарын чогултуп келет экен. Анда азыр болсо манас айтып бересиңби? Макул. Комузуңду акырын коюп кой. Жакып байрын чыйырды, бойда болуп калганы, 3 айга чыккыл болгунча билбей жүрдү баланы. 3 айдан кийин былкылдап сезиле баштайт кыймылы, озунан сары зилдетип арыктап белигин тыйды. Бир келешке көнгөн жакыпай, аялдан болбой күнү жай, айта салды момундай, көлөгөдө чөп болуп, апыштак болуп саргайдың. Узарып мойнуң өрдөктө эмне болуп барасың, тунжурабай айта сал, түйүнү кайсы санаңдыр, 8 жүзүң кубулду, бошотпо менин мунумду, уйшалыдай озуңан сары сулар куюлду, тузду бирге татканбыз, түйүнчөк түймө сырыңды, мамыкта бирге жатканбыз, жашырбай айтчы чыныңды, кумурскадай малың көп, эчнемеден кемиң жок, барысын союп берсем да бир читеметтим жегим жок, сунган колум жетпеген, ал эмне окшоп, дөлөткө колум жеткенге, сайли жаным жан болот, керектегим кайыптан, термелип калкым козголот, асылдан издеп табарга, атадан 90 кондолот, туугандан бул бала, коргошундай салмакта, ясалган мага жин барбы, айгам толор күн барбы, айланып башым дал болду, маңсаганым колдо жок, асмандан учкан зумурук, аялам беттин сыдырып, байыркылап кеп салып, бактың кушу дечеле, калаган жайды кыдырып, битсем деп ойлонуп, көз майын сызгырып, жаялар белим ошондо, талгап тыгып токтоло, айтайын дагы угуп ал, айбандын артык эри бар, эңсеп дайым жүрөмүн, жесем деп жолборстун жүрөгүн, күнү түнү аны ойлоп, суу ичкенде жүдөдүм, бол күчөдү дебегиң дагы турат тилегим, шердин тилин жесемде бубай тартып келеми, ушулардын барысы талгагымдын дарысы, бабырайсың мендейсиң, байлыгымды түскендейсиң, билей албайм жогорку, колума кандай тиерин, деп бүтүрүп коём. Азаматсың. Сабина, бир эле учурда мынакей комузда да кол ойнотуп атасың. Анан мунун баарына кантип жетишесиң? Манас айтууга кантип кызыгып калдың?
Мен ушу монолог, манас жаттаганда эремде кошо жатташат. Анан дагы жана дагы мен ушуларды чертип үйрөнүп атканда мага эч кандай кыйынчылык болбойт. Мага деген мындай барактап жаттасам оңой боло берет. Эгерде образга кирип кээ бир жерлеринен ушу Наймандын монологунда кээ бир жерлеринде ушундай кээ бир кошмосу да бар, алынган да бар. Ошо Найман энен өзүнүн монологун көргөндө башкача, кээ бирлөрдү көргөндө башкача да. Ошон үчүн кээде өзүң дагы мындай кошумчалап, башкача кылып айтсаң болот, ошондо да образ жарата аласың. Эгерде мен жаттап атканда ошондой образга кирип айтсам, бат эле жаттап кетем. Манасты канча убакыттан бери айтып келесиң? Кандай болуп кызыгып калдың? Мен Манасты 1-2 классыман эле айтып келем мен да. Манас айтуу боюнча да конкурстарга катышып жүрсөң керек. Ооба. Февралдын 22-синде районго барабыз. Так, районго жолдомо алган экенсиң да. Азаматсың, ага дагы ийгиликтерди каалайлы, райондон дагы 1-орунду багынтасың деген ишеничтебиз. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы дал ушундай Сабина Таштанбекова сыяктуу өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыз, неберелериңиз боло турган болсо, биздин Көл таң программасына конок болуп кетсеңиздер болот. Мына ушундай жаш элден чыккан таланттарды эл алдына чыгарып, алардын өнөрүн сиздерге тартуулап турган учурубуз. Азыр болсо биздин кийинки номерибиз ушул Сабинанын монологуна көз жүгүртөлү, анда келиңиздер. Бул биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Сабина, актрисалык чеберчилигин дагы көргөзүп, элге дал ушул жааттан дагы талантымды тартууласам деп максат кылып келген. Анда кел. Отуруп алып эле айтсаң болот. Жоламан, колунум, сенсиңби? Кагылайын каралдымай. Sen ekensin go. Жок, sen emne kılıp salışkan. Meni tanıdın mı? Men senin apağınmın. Jolaman, men senin apağınmın. Senin atın Jolaman. Atan esinde mi? Sana cağı tartıp, cağarmatı yürötkön. Atan emes beni. Senin atağın adı Tölenbay. Esteçi kolonum. Atanın adı da esinde yok bu. Çirtin alsan bolboy bu. Mal mülüktü alsan bolboy bu. Ançalık düşman ekensin. Baştın alsan bolboy bu. Adamdın es için ağattı gençliğimdoktu. Kim oylap da kimdin kana koldan geldi. Kağılayın karaldımay. Seni es için kana jaratıp çakkanda. Başına şiiri giygizip janağыңдын korkunuştun kan söğüşüne çıkıp jatkanda. Çengeldep mıkçıp meyindi. Kıçıka cıttap cangaksa çakkansıp. Seni kıynap jatkanda. Sarısıktın tütünü çok kıyama tutu. Canыңды kuykalap. Canın katıp baratkanda. Mına uşundu. Adamdardın yüreğine can bergen Kuday. Kudaydı kargay aldın beken. En nege Kudaydı kargaladın eken kulunum. Kağılayın karaldımay. Seni es için kala jaratıp jatkanda. Gözüm karangılap bara jatkanda. Özüm oynoçu tosusunu şarkıraganın. Tübölükü unutup karangı tunguyu kavlap bara jatkanında. Mına uşu jürek astında götürüp durgan apa. Uşul düğüne götüş kılığı durudun biledip. Meni emnige kargagan joksun. Apamdı emnige kargagan joksun kulunum. O jaratkan. Eger sen çındap var bolsun. Uşul adamdardın yüreğinde olsun.
kulunum. Apa kelip, erkelip, kulunumdan ayrıldım. Algır gümüş kanattan, kıranımdan ayrıldım. Koynumda caccu tepkilep, çırağımdan ayrıldım. Algır gümüş kanattan, kıranımdan ayrıldım. Men, butu suyulgun bozumgun, жалғызымдан айрылдым. Азаматсың, Сабина, чындыгында талантыңа таазим. Мынакей өзүң жогоруда айтып кеттиң, Шайыр Касымалиевадай белгилүү актриса болгуң келет деп. Ошол тилегиңе жет, азаматсың. Анан мынакей жогоруда айтып кетпедиң, ушул монолог айтып жаткан учурда, манас айтып жаткан учурда эгерде образга кире турган болсом, тезирээк жаттап алам депчи. Анан кээ бир учурда унутуп калган учурларда кандай кыласың? Унутуп калган учурда эгерде башын айтпай аягын айтып салсам, ошо оңдоп кетем. Эгерде башын баштап аягын айтып салсам, эгерде аны кайра эле кайталай бергенге болбойт. Ошон үчүн кайра ошо аягын айткандан кийин биринчисин айтам, андан кийин анын аягын айтпай эле бүтүрүп коем. Оңдоп кетет турбайсың. Азаматсың. Сабина, сага ийгиликтерди каалайбыз. Талантың ташкындай берсин. Эл керегине жараган, кыргыздын чыгаан кыздарынан болушуңа тилектешпиз. Анан азыр болсо сага эркин микрофон бере кетейин. Сен азыр жакын адамдарың көрүшүп, ушунчалык сүйүнүп, кубанычтарында чек жок отурса керек. Аларга салам айтып, балким мугалимдериңе дагы салам айта кетесиң. Макул. Мен биринчиден үй-бүлөмө салам айтам. Атама, апама, чоң энеме, үйдөгү байкелериме, эжелериме, бөбөктөрүмө, Зинат эжеме, жана дагы алыста жүргөн ата-энеме салам айтам. Жана дагы ушу бизди деген колдоп түртүп келаткан чоң энеме рахмат. Мен ушу кайсы жерде конкурс болбосун дайыма колдоп түртүп келатат. Чоң энеңдин аты ким болду экен? Супова Алтынгүл. Жана дагы бизге деген англис тилден сабак берген Титаева Наргиз ажейге салам айтам. Өзүмдүн класс жетекчим Матова Гүлбар ажейге, жана дагы орус тил сабагынан берген Пардат Кантбековнага, жана дагы ушу угумузду музыкадан берет, ушу угумузду үйрөтүп жаткан Мусалиева Майрам эжеге салам айтам. Мен классташтарыма, досторума бардыгыңарга салам. Мен Көл таң программасына чыгып атам. Азаматсың. Сабина, ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында таланттуу экенсиң, талантың ташкындап өнөрүң өсө берсин. Жогоруда айтып кеттик, кыргыздын чыгаан кыздарынан бири бол деп. Анан албетте өзүң ойлогон ой тилектериңдин баары кабыл болсун. Келечекте ошол мыкты актриса бол, балким мыкты комузчу болот турсуң. Буюрса келечегиң алдыда сага чоң игиликтерди каалайбыз.